Камила Абдразаковна, сөз сізде. Рахмат, Алмаз Акунжанович, мына ошол Баткен облусундагы проблемаларды байма-бай айтып эле келатамын. Мына бирок биздин ошол Баткен району менен Лейлек районундагы эң шарты оор бүгүнкү күнү социалдык маселелери чечилбей келген айылдар бар да. Мисалы мына Лейлек районундагы Кереге таш деген айыл бар. 43 түтүн эл жашайт. Алар балдарын Мурас айылына алып келип, анан Мурас айылында алар туугандарынын үйүндө окубай, азыр эми баарысы эле жатак. Баягы интернат бар. Илгери биз Союздун убагынан бери келаткан. Интернаттын абалы белгилүү. Кышка даярдыгы өтө начар. Эски интернатта жатагы абдан проблема болуп атат. Бизге айылга мектеп салып бергиле деп абдан эл суранып атат да. Ушунун жол жобосун табып, бир ошол мектеп куруп берүү маселесин, Кереге таш айыл маселесин мен экинчи жолу көтөрүп атамын. Ушуну эске алсаңыздар. Андан сырткары биздин Лейлектеги ушул Баул айылы, Коргон айылы өтө проблемасы. Кара суу айылдарында бала бакча, мектеп проблемалары абдан курч. Андан сырткары мынагы Баул айылында быйылкы жыл болуп көрбөгөндөй кургакчыл болуп, элдер огородко тамаркага эмес, ичерге суубуз, ичер суубуздун проблемасы татаал болуп атат деп мен кече барганда жалпы айылдын элинен жолугушуу болуп ошол Баул айылынын маселесин карабасак болбойт. Жолдор эми башталды. Бирок суу маселеси, бала бакча маселеси, бала бакча жок Баул айылында, дээрлик жок кесе. Ошон үчүн мынагы селдин кесепетинен жапа чегип, бала бакчасы жок калган Кара суу айылы дагы ошо бала бакчаны байма-бай көтөрүшүп келет да. Мына мен кече Кара сууга барганда да ошол жерде тиги бала бакчанын директору өзү көрсөттү проблемаларын. Сыз жашоого мүмкүн эмес, жатагы дагы ойдогудай эмес, мектептин бир бурчунан 2 кана бөлүп берип коюптур. Баягы кыска жатагы жок, 3 сааттык бала бакчалар боюнча дагы ата-энелердин дээрлик баары наразы да. Бизге ошол жатагы менен болсун деп атат. Күн бою бала бакчада тарбия алсын деген ушул маселени коюп атат. Рават айылында деле ошондой маселе. Раватта дагы 77-жылы курулган мектеп. Мына көрдүк, авариялык абалда экен. Бирок чечим чыгып, МЧС немени берген документти. Бирок ушу күнгө чейин ал мектеп куруу боюнча бир дагы иш жүрбөптүр. Ошон үчүн мен мына жеке көзөмөлүмө алып, ПСДсын даярдатып, ишти тездетели, ушуга жардам берсеңиздер. Рават айылында дагы өтө маселе курч экен. Мына ушуну айтайын дегем. Андан сырткары, мынагы Актатыр айыл өкмөтүндөгү бардык айылдарда маселеси, кээ бир мына айылдарда маданият үйлөрү өтө авариялык абалда. Кээ бир айылдарда маданият үйү дээрлик жок кесе. Мисалы мен мына Лейлектеги Коргон айылындагы маданият үйү жок деп байма-бай айтып келем. Ушуну